Хасанул Басри рахимахуллаху алейх дайыма башын көтөрүп, ким болсо ушундай өкүм сүйлөп, өз оюн эч кимдин астында, ким бай болсун, падыша болсун, бийликте болсун, ал кыйын болсун, үнүн чыгарчу экен. Ошонун учурда бирөө айткан экен: Хасанул Басри, сен мындай текеббер сыяктуусуң дегенде, мен текеббер эмесмин, мен анткени карызым жок, мен эркин адаммын деген экен. Карызым жок, эч кимден коркунучум жок, ошон үчүн сөзүмдү өкүм кылып сүйлөйм деген экен. Карыз бул кулчулукка алып барат дейт. Урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте кимдегин бирөөдөн карыз алып атканда ниет кылса, Кудайым ушуну берем десе, Алла Тааланы бердиртет дейт. Алла Таала жардам берет. А бирок ким алып атканда эле ниетичи, ушуну Кудай берсе мынтип алдап туруп кидайт этем деген ниети болсо, Алла Тааланы да жок кылат деген. Көрдүңүз, өзүңдү кошуп туруп жок кылат. Көрдүңүз, ошо малыңа береке бербейт. Бизде ушундай болуп кетти. Карыз алат да карыз алгандарды ыйлатып жүргөндөрдү канча көрдүм. Урматтуу бир деган ыйлап келет боор жерлерге. Бооруң ооруйт, бечара байкуш боор ооруп карыз берип койгон. Тегиниси ошо кидайт этип кетип калган, көрдүңүздөр. Ошо алып атканда ниети туура эмес болгондун карызынан Алла Таала кутултпай коет экен, көрдүңүз. Алып атканда ниеттерибизди оңдойлу. Ошон үчүн алган кишилерге дайыма дуа кылалы. Алдыкпы, алганда ошо я югаллазина аману ида тадаянтум бидайнин ила ажалин мусамман фактубу. О иман келтиргендер, бири-бириңерге карыз аласа бересе алганда ошону жазгыла дейт. Бири-бирибиз менен жазышып, жакшынакай кылып берели. Анан көчөдө берип коюп, анан ыйлап, мындай карыз бергендин дагы өзүнүн шарттары, өзүнүн тартиптери бар. Карыз алгандын да тартиптери бар экенин унутпайлы.